Саламатсыздарбы? Биз бүгүн дагы изилдөө усулдары сабагын кайрадан улантабыз. Биздин бүгүнкү темабыз тандоо же орус тилинде выборка деп коет. Маалыматчыларды, изилденүүчү жерди жана ошо изилдөө үчүн керектүү болгон окуяларды кантип тандайбыз ушу жөнүндө сөз кылабыз. Тандоо негизи бардык эле коомдук илимдерде өтө чоң мааниге ээ. Анткени изилдөө иши өзү биздин түшүнүгүбүздө бул пландалган системалуу иш аракет болгондон кийин биз алдын ала изилдөөбүздүн планын түзүп атып ойлонушубуз керек да. Кимдерди сурайбыз, кимдерди сурасак, кимдерден маалымат жыйнасак жана кандай жерден маалымат жыйнасак биз ишенимдүү изилдөө жыйынтыктарын чыгара алабыз деген суроону коебуз. Демек, тандоонун негизги мааниси болуп, бул жыйынтыкты, биздин изилдөө ишибиздин жыйынтыгын ынанымдуу, ишенимдүү кылышка аракет кылабыз. Андан сырткары тандоо деген абдан туура жүргүзүлүшү керек, анткени ушундан биздин изилдөөбүздүн жыйынтыктары көз каранды. Эмнелер тандалат? Жана биз айткандай, изилденүүчү жер тандалат, анткени этнографиялык изилдөөдө изилдөө өтө турган жер абдан чоң мааниге ээ. Биз анын үстүнө башка коомдук изилдөөлөрдөгүдөй өтө чоң аймакты камтып сурамжылоо менен иш жүргүзбөйбүз. Бизде этнографиялык изилдөөдө изилдөө иши кандайдыр бир жерге, белгилүү бир аймакка же белгилүү бир топтун иш аракетине бекем байланышат. Ошондуктан изилденүүчү жер жана тандоо биз үчүн негизги суроолор. Андан кийин изилденүүчү топ тандалат. Эгерде биз изилдөөбүздү кайсы бир маселе боюнча жүргүзсөк, ошол маселеге тиешелүү топторду карап чыгып, биз кимди сурайбыз, ушуларга көңүл бурушубуз керек. Изилдөө учурунда биз маалымат жыйнайбыз. Ошол маалыматты кимден жыйнайбыз? Мисалы үчүн кишилер, кимдерди сурайбыз, кимдер менен маектешебиз? Булардын саны канча болуш керек? Канча кишини сураганга чейин биздин маалымат жетиштүү, сураганга чейин маалымат топтоло берет же болбосо канча киши сураш керек болот, ушуларды чечебиз. Андан кийинки нерсе бул убакыт, мезгил же болбосо биз сезон деп коебуз, ушулар дагы абдан маанилүү. Анткени маданиятка тиешелүү нерселер изилдегенде ошол убакыт дагы, мезгил дагы же ошол сезондук иш аракеттер болсо ошолор дагы көп мааниге. Жөнөкөй эле мисалды айтсак, мисалы үчүн бул жакта тойлор көбүнчө күзүндө болот да. Демек, кыш кезинде барып аны изилдөө жүргүзгөндө бир топ өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөр чектелип калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу нерселердин баарын эске алып, анан ар бир тандала турган нерселер боюнча кантип тандоо ишин жүргүзөбүз, ушуну пландашыбыз керек. Бул тандоонун негизги максаты болуп, биздин чыгарган илимий жыйынтыктарыбыз кийин жалпы коомчулукка же ошо биз изилдеген топтон башкаларга дагы колдонулса болобу, ошолорго дагы туура деп эсептелинеби? Башкача айтканда, жалпылоо максатында, жалпы жыйынтыктарды чыгаруу максатында биз тандоого көбүрөөк көңүл бурабыз. Мисалы үчүн, коомдук илимдерде дал ушул максаттан тандоо деген өтө кылдаттык менен ишке ашырылат да. Мисалы үчүн, канча кишини сурайбыз дегенден баштап, кайсы жерлерди сурайбыз, канча топ бар, алардын пикирлери бири биринен эмнеси менен айырмаланат. Анан ошол пикирлердин бүт баарын камтыганга, ошол топтордун бүт камтыганга аракет жасаганга умтулушат. Ал эми этнографиялык изилдөөдө ынанымдуу, ишенимдүү изилдөөгө жетишүү үчүн биз албетте бир аз башкачараак ыкмалар менен барабыз, бирок ошондо деле тандоо чоң мааниге. Тандоодо дагы бир максат болуп, ошол көп түрдүү пикирлердин баары камтылдыбы деген суроого жооп алышыбыз керек да. Же болбосо репрезентативдүүлүк деп коебуз да муну. Ошол ар түрдүү көз караштардын баары камтылдыбы же кайсы бир топтун көз карашы чагылдырылбай калдыбы, ошого жол бербеш керек да. Эми кийинки суроого келсек, бул тандоо. Качан биз тандоого мажбур болобуз? Тандоого биз албетте, эгерде биз изилдеп жаткан топ бир түрдүү болбосо, деги эле биз изилдеп жаткан суроо боюнча көз караштар өтө көп түрдүү болсо, ошол көз караштардын баарын камтыш үчүн биз
тандоо жүргүзүшүбүз керек. Албетте биз бүт бардык кишилерди сурап чыга албайбыз, ошондуктан ар бир топтун көз карашын чагылдыра турган тандоо же болбосо ошол тандоону жүргүзүп, ар бир топтон кишилерди тандап алышыбыз керек. Коомдук илимдерде башка этнографиялык эмес, башка коомдук илимдерге келсек, аларда тандоо көбүнчө сандык изилдөө болгондуктан сандык тандоолорго абдан зор маани берилет. Алардын тандоолору негизинен баарына мүмкүнчүлүк берүүчү же тескерисинче баарына мүмкүнчүлүк бербөөчү тандоо болуп экиге бөлүнөт. Баарына мүмкүнчүлүк берген тандоо бул кокустук тандоосу. Мында изилдөөчү келип, ар бир ошол жердеги кишиге ушул изилдөөгө катышууга мүмкүнчүлүк түзгүдөй болуп, кокусунан тандайт да. Башкача айтканда, бүт бардык кишилердин тандоого мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми экинчи түрү болсо кокус мүмкүнчүлүк бербеген тандоодо бул деген белгилүү бир мүнөздөргө жараша, белгилүү бир себептерге жараша изилдөөчү өзү тандайт. Бул деген анын изилдөө максатына ылайык тандалат. Мындай тандоолор ошо бүт баарына эле мүмкүнчүлүктү бербейт, же болбосо алардын изилдөөгө катышуу мүмкүнчүлүгү тең эмес. Анткени деген ал кишинин тажрыйбасына же биз изилдеп жаткан маселеге карата кандайдыр бир тийиштиги барбы же жокпу, ушуга жараша биз алдын ала эле кээ бир топторду ошол өзүбүздүн изилдөөгө катышуусун чектеп коебуз да. Эми ошол сандык тандоолордон келгенде ошо кокустук тандоо, кластердик тандоо же болбосо квоталык тандоо деген түрлөрү бар. Бул жерлерде өтө чоң аймак камтылган үчүн ушундай ошол чоң аймактагы өтө көптөгөн эл камтылган үчүн, ошо көптөгөн элдин ичинен бүт баарынын пикирин чагылдыруу үчүн ушундай бир тандоолор жүргүзүлөт, сандык тандоолор. Ал эми этнографияга келсек, этнография эч убакта чоң топ менен иштебейт. Алардын изилдөөсү дайым кайсы бир жерге байланат да. Башкача айтканда, кайсы бир топ менен иштейт. Ошондуктан бизде мындай сандык тандоолор анчалык деле маанилүү эмес. Тескерисинче бизге ошо бүт баарына тең мүмкүнчүлүк түзбөй турган тандоолор, мисалы үчүн максатка ылайык тандоо деген түрү бар, же болбосо чынжырдык тандоо деген түрү бар. Ошол сыяктуу тандоолор көбүрөөк колдонулат. Анткени бизде негизи маселе ошол изилденип жаткан топтун көз карашын ичкертен изилдөө, анын үстүнөн деген биз маданиятка тиешелүү нерселерди изилдегендиктен, ошол алдын ала эле биз ошол топтун өзгөчөлүгү бар экенин кабыл алып туруп, ошолордун түшүнүктөрүн, ошолордун ой пикирлерин, сезимдерин түшүнгөнгө аракет кылып, ошону интерпретациялоо же чечмелөөгө аракет кылабыз. Анын үстүнөн биздин изилдөөдө ишенимдүү, наанымдуулукка жетишүүнүн дагы бир башка бир көрсөткүчтөрү бар. Эгерде коомдук илимдерде бул сандык көрсөткүчтөр болсо, алар мүмкүн болушунча көп аймакты көп элди камтыганга аракет кылса, бизде тескерисинче чакан топ менен өтө көп узак убакытта иштегенге аракет кылат. Демек, бул узак убакыт талаада болуу, мисалы үчүн кеминде 1 жылды айтпайбызбы, ошол талаада болуу, бул изилдөөчүнүн ошол ынанымдуу, ишенимдүү изилдөө жүргүзүшүнө дагы бир шарт түзүп бере турган нерсе. Демек, изилдөөдөгү ишенимдүүлүккө жетишүү бул башка коомдук илимдер менен этнография деп бир топ айырмаланат. Эми биз жанагы айтып кеткен антропологияда көп колдонула турган ыкмаларга келсек, максатка ылайык тандоо деп эмнени айтабыз? Максатка ылайык тандоо деп биз эгерде белгилүү бир темада изилдөө жүргүзүп жатсак, мисалы үчүн диний топтор менен изилдөө жүргүзүп жатсак, ошол топко тиешеси барларды таап, ошолор менен сүйлөшөбүз. Бул деген максатка ылайык тандооду биз өзүбүз чектейбиз. Биздин изилдөөбүзгө кимдер катышат же кимдер катышпайт деп. Бул биздин өзүбүздүн чечимибизге жараша болот. Ал эми чынжыр тандоосу деген кайрадан эле биз эгерде бир жаңы чөйрөгө кирип атсак, өзүбүздүн изилдөө темабыз менен ошол чөйрөдөгү чөйрөнүн өкүлдөрүнүн бирөөсү менен тааныссак, анда ошол аркылуу анын башка өкүлдөрү менен таанышканга аракет кылабыз. Мисалы үчүн бир эле маданияттын ичинде өзүнчө бир топ болуп, түйүн деп коебуз да, нетворк деп атабыз. Ошол топ болуп жашаган бир көрүнүштөр болот да, уюмдар деп койсок болот. Мисалы үчүн өткөн сабакта биз
Индиядагы тибеттердин танга искусствосу жөнүндө сөз кылганбыз, сүрөтчүлөрү жөнүндө. Ошол жерге келсек, биринчи изилдөө баштап жатканда ошол мектепте, сүрөт мектебинде, танка мектебинде сабак берген мугалимди таап, анан ошол мугалим аркылуу башкаларды тапканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындайча айтканда, бул чынжыр сыяктуу биринчи кишини таап, ага байланышкан кишилерден улам өзүбүздүн маалыматчылардын санын көбөйтүп кетебиз. Деги эле бул чынжыр тандоонун дагы бир жакшы жагы, эң биринчи кезекте биз ошол чөйрөдө эң тажрыйбалуу жана кандайдыр бир коомдо өзүнүн бир орду бар, ошол коомдо абройлуу кишини тандасак, анда кийин ошол кийинки тапкан маалыматчыларыбыздан дагы маалымат алууга жана алар менен мамиле түзүүгө, байланыш түзүүгө бир топ оңой болот да. Ошондо бизде этнографиялык изилдөөдө сандар эмес, көбүнчө ушул сыяктуу нерселерге көбүрөөк көңүл бурат. Мисалы үчүн, маалыматчы деп эле жалпы атап албастан, биз суроого жооп берүүчү деп эле атабайбыз да. Муну маданият боюнча эксперттер деп коюшат кээде, же болбосо негизги маалыматчы деп коет. Негизги маалыматчы деген түшүнүк этнографияда кеңири колдонулат. Бул мааниси төмөндөгүдөй. Негизги маалыматчы деп биз ошол биз изилдеп жаткан нерсе боюнча адис деп айтсак болот да. Ошол нерсе боюнча адис болуп, анан ошол өзүнүн адистигине байланыштуу жана ошол коомдогу өзүнүн ордуна байланыштуу кандайдыр бир кадыр бар, кы бар, ошол коомго таасир эте ала турган киши болот. Ар бир эле изилдөөдө көбүнчө этнографтар ушундай негизги маалыматчы деген түшүнүктү колдонуп, негизги маалыматчылар менен иштейт. Бул изилдөөгө бир топ жеңилдиктерди түзөт. Негизги маалыматчы бул изилдөөнүн башынан аягына чейин ошол изилдөөчү менен кошо иш аткарып жүргөн киши да. Мындайча айтканда, биз социологдорго окшоп баарын жалпы сурап, катарынан сурап эле кете бербейбиз. Биз ошол коом менен тыгыз иштегендиктен, кайсы бир деңгээлде ошолордун ичинен кээ бир кишилер менен дагы тыгыз мамиле түзүп калабыз да. Алар ошол маданиятка бизди тааныштыруучу же биздин мындай гид деп коет эмеспи, ошол сыяктуу ошол маданиятта бизди тааныштырып, башкалар менен жана бизге көп мындай өзүнүн кеңештерин бере ала турган киши болуп эсептелет да. Ошентип биз айткандай, этнографияда кайра эле маселе чыгып атат, ынанымдуулук, ишенимдүүлүк маселеси. Эгерде социологияда бул сандар менен аныкталса, канчалык изилдөөбүз ынанымдуу, ишенимдүү экен. Этнографияда башка ыкмалар колдонулат. Эмне ыкма колдонот? Мисалы үчүн, биз бир топ менен өтө тыгыз иштеп, көп убакыт өткөрөбүз, бирок ошол жерде бир илимий жыйынтык чыгарсак, ошол жыйынтыгыбызды текшерүү үчүн дагы бир башка топ менен же башка жерде изилдөө жүргүзүшүбүз мүмкүн. Бул деген көп талаалуу изилдөө деп аталат. Анын негизги мааниси, эки жакта тең эле жүргүзүлөт, кээде бир кайсы бир пикирлерди бекемдеп бышыктоо үчүн же далилдөө үчүн изилдөөчү экинчи бир топко барып туруп, ошол кыскача маектешүүлөрдү жүргүзөт. Бул албетте биринчи топ менен иштегенде өтө терең эмес, кыскача. Анткени деген изилдөөдөн чыккан жыйынтыктарды канчалык бул жаңы топ менен иштеп баштаганда ошону текшериш керек да. Максат негизи текшериш керек. Башкача айтканда, канчалык ошолордун көз карашына дал келет деген сыяктуу суроолорду коебуз. Же болбосо дагы бир жолу, ынанымдуулукту текшерүүнүн дагы бир жолу, биз изилдеп өзүбүз жыйынтык чыгаргандан кийин, анан кайрадан адабияттарга кайрылып, ошол адабиятта биз айтып аткан нерсе жөнүндө бир нерселер бар экен, ошолордун айткандары биздики менен дал келип атабы экен, ушуларды дагы жазсак болот. Же ошол эле топтун ичинде бизге жанагы негизги маалыматчы айтпаган башка дагы ошол топтун көз карашына каршы келген дагы бир топтор болушу мүмкүн, өздөрүнүн бир ой пикирлери бар. Ошолор менен дагы иштеп, эмне үчүн мындай карама каршылыктуу пикир жаралып аткандыгын изилдешибиз керек. Ушул сыяктуу жолдор менен биз өзүбүздүн изилдөөбүздүн ишенимдүүлүгүнө жетишебиз. Башкача айтканда, этнографиялык изилдөөдө тандоо айырмаланат. Жана сандык изилдөөлөргө караганда анан ишенимдүүлүккө жетүү жолдору дагы бир топ башкача көрүнөт.